Урматтуу кыргыз элим, мына сиздер өзүңүздөр бүгүн күбө болдуңуздар. Мен дайыма айтып келип жүргөм. Мен үчүн улуу баалуулуктар бул таза болуу, бул абийир менен намыс. Анан Кыргызстанда боло турган тынччылык. 5 октябрда Үмүт деген бала, 19 жаштагы бала кайтыш болду эл. Анын 19 жаштагы кайтыш болгон бала Кыргызстанда тазалык орнолсун, чыныгы акыйкат орнолсун, райым миллиондогулдай коррупционерлер жок болсун, эшикте жүргөн бандиттер жок болсун деп туруп байкуш уулубуз кайтыш болду. Ошон үчүн мен саясатка кайтып келдим. Премьер-министр же президент болуп мен эч качан жугунган эмесмин. Бул кадамда мен бирөөгө каршы туруп, же бирөөгө мындайча айтканда ал болбосун деген кеп эмес. Бардыгы мыйзамдуу болсун деп туруп. Себеп дегенде жаштар чыгып 5 октябрда канча адам раненый болду. Ага карабай жаштар чыгып калыстык орносун деп туруп, Жээнбековго да сабак болсун деп туруп өмүрүн сайды. Бүгүн биз тынчтык митинг менен бардык. Элибиз баарыңыздар күбө болдуңуздар. Ага карабай провокаторлор, арак ичип алган бандиттер чыгып алып провокация кылып, Тилек Токтогазиевге ташпы, ок атылыппы, биздин машинеге ок атылып, Атамбаевге ок атылып. Ушул мынакей акыйкат, урматтуу кыргыз элим. Мен кайрылуумда айткам шайлоодо. Сатылба кыргыз элим. Сатылды кыргыз деп жаман сөз кетип туруп. Мен айтат элем, ойгон кыргызым, ач көзүңү. Кандай заманга келатабыз элим? Силер билесиңер, менин колумда бар. Унчукпай баягы биздин кыргыздагы байларда болуп унчукпай жатып берсем болот эле. Бирок мен эч качан президенттин партиясында болгон эмесмин мүчө. Бийликтин партиясында болгон эмесмин. Мен дайыма кыйын болсо да тазалыкты тандагам. Буга менин тарыхый жолум. Социал-демократтар оппозицияда Бакиевке жүргөндө мен биринчи тизмеде болгом. 2010 жылы инкылап болгондо кой убактылуу өкмөт утулуп калбасын деп туруп партия түзүп туруп күрөшүп туруп. Ошондо инкылап мага болсо өкмөттү түзсүн деп берген президент берген нерсе, президент берген укукка карабай мен айттым, алардык моралдык укугу бар деп туруп Алмаз Шашевичке жол ачып берген. Себеп дегенде мыйзамдуу жол бар. Жана моралдык жол бар. Моралдык жол бийик туруш керек. Ошол жетишпейт биздин колубузга. Апрель айында келбегенде бир тоңор айттыңар, коркок эле коркок деп. Мен Өлбек Бабанов, мен эч качан коркок болгон эмесмин. Мен үчүн сиздердин тынчтыгыңыздар, аманчылыгыңыздар дайыма жогору турган. Бүгүн да чыгып мен мына күрөштүм. Бүгүн да чыгып күрөштүм. Мен ушул сөздү айтып кетким келет. Элим, ойгонуп, өзүбүз бирге мамлекетти өзгөртпөсөк, эч ким биз үчүн жазабайт. Коррупционерлерди тазаламайынча, бандиттерди жок кылбайынча мамлекет өзгөрбөйт. Элим, көзүңөрдү ачканды суранам элим. Ачканды суранам. Мен эч качан коркок болгон эмесмин. Бүгүнкү менин кадамым да ошого далил. Мен бүгүнкү күнү чындык үчүн күрөшүп атам. Силердин бакубаттуу жашооң үчүн күрөшүп атам. Дайыма күнүгө эртең менен турганда, намаз окуганда мен айтам, ушу кыргыз элим өнүккөн 30 мамлекеттин катарына кирсе экен деп туруп. Ушу биз үй бүлөбүз менен, бир туугандарыбыз менен кыргыз жеринде жашап, өз жерибизде жашап, элибиз менен бирге бакубат жашоого ээ болсо экен деп дайыма намаз окуйм элим. Мен ишенем. Силер эч качан бандиттерге, бүгүнкү мына аянтта болгон тынч күлкү менен чыккан балдарды уруп, токмоктоп, аларды атканга жол бербейсиңер деп мен ишенем силерге элим. Ойгон элим, ойгон.